Достор, чай кофеңиздерди ырастаңыздар. Анткени көпчүлүктүн кыялын орундата турган 2 кабаттуу особняк сатууга коюлду. Жер аянты 7,5 сотых, узунунан 33 метр, 33,5 метр, ал эми туурасынан 21,5 метр. Көргөн бардык мына ушул кымбат баалуу эмерек, мебель, техникалардын баары калат 2 кабаттуу бышыккычтан турган жалпы 220 метр квадрат. Бул мына ушул сатыла турган үйдүн 7,5 сотук жер аянты менен госактысы, кызыл китеп, техпаспорт, бүт бардык юридикалык документтери таза, сатыла турган баасы $305 000 кеми бар. Бишкек шаарында Димитров көчөсү 16/1 дарегинде тагыраагы батыш тарабынан Садыгалиевага чыгып кетесиздер, Жамгырчинова менен түз эле. Күнчыгыш тарабыбыз 100 метр аралыкта бул жагы Фучка көчөсү менен Московскийдин кесилишине барасыздар. Ушул локацияда жайгашкан өтө сонун Жамгырчинов көчөсү деп тааныйт, Димитров көчөсү 16/1 дарегине келесиздер. Бул тарабынан ушул эски Дыйкан базар, Ош базар жакын, батыш тарабы Дордой Моторс, ылдый тарабы Кызыл Аскер, өтө сонун локацияда жайгашкан. Тынч жана спальный район. Баасын уктуңуздар, ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Жалпы 8 бөлмөлүү. Бул зал бөлмөсү, бүт бардык занавескалары, люстралары, полдору бардык бөлмөлөр, ламинат, стол-стулдар, бул 15 кишилик стол-стулу, жумшак эмеректери, бүт бардык занавескаларынан бери сиздерге калат. Бул жагынан мындай серванттары, анан ар бир бөлмөнүн өзүнүн мындай вентиляционный системалар орнотулган. Бул тарабы мынакей холл, негизги кире бериш эшиги, мына бул тарабынан баштап көрсөтүп берейин сиздерге. Мынакей негизги кире бериш эшиги, бул тарабы көчө тарабы, дарбаза калитка, асты навес, евро брусчатка басылган. Бул тарабында бактары, баня, фременка, очоккана, тапчан, погреб, шашлычный зона, бүт бардыгы жасалган. Киргенде мына оң тарабында санузел бөлмөсү, биринчи кабаттагы санузел бул тарабы. Андан кийин мына бул жагында шкафтар орнотулган, настенный, под заказ, кара жыгачтан жасалган, домофон бардыгы бар, орнотулган. Отопленияны кааласаңыздар газовый орнотсоңуздар болот, кааласаңыздар центральныйга туташып алсаңыздар болот. Трехфазка электр энергиясы, газ, канализация бүт баары келген. Холл, чай ичүүчү бөлмө, ушул жерде эле келген коноктор менен чайды ичип, коноктор тосуп узата бересиздер. Тепкичтин астында бул жагында кладовкасы менен картиналар, бүт бардык люстралары орнотулган. Анан мына бул тарабына кирсеңиздер, бул жагында дагы конок тосуучу бөлмөсү бар. Мынакей. Гостиный бөлмө, люстралары менен, жумшак мебелдери менен бүт бардыгы орнотулган. 4 тарабынан терезеси бар, ТВ зоналары, кыскасы көргөндүн бардыгы калат. Андан бери мына бул тарабына кирсеңиздер, бул жагында кухня бөлмөсү. Мынакей кухнянын дагы бүт бардык кухонный гарнитуралары менен, вытяжка, газ плита, суу, жылуу суу, муздак суу, суу фильтрлер бүт бардыгы орнотулган муздаткычтардан бери. Кыскасы эмерек мебель техника калат сиздерге. Экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Экинчи кабатында дагы жалпы 4 бөлмө, родительский, спальный, 2 детский бөлмөлөрү, мына занавескалары, мынакей мындай бра лампалары бүт бардыгы орнотулган, тепкичтери жыгачтан жасалган. Мынакей экинчи кабат мына бул тарабы террасасы. Кенен бул жагы дагы. Анан мына бул тарабын көрсөңүздөр, бул биринчи детский бөлмө, кыздардын детский бөлмөсү. Бүт бардык мебелдери бар, орнотулган. Эки тарабынан терезеси бар, бардык бөлмөлөрдүн полдору оп-окшош ламинат. Экинчи бөлмө, бул тарабында родительский санузел бөлмөсү, аябай кенен, өзүнүн гардеробный менен чакан бөлмөсү. Бул тарабында ушул сааттары, бүт бардыгы ТВ зоналары, кондиционерлер бүт баары орнотулган. Так, андан бери мынакей. Бул тарабы гардеробный, гардеробныйдын дагы шкафтары орнотулган, күзгүлөрү орнотулган, бул тарабынан дагы бир шкаф орнотулган. Кыскасы өтө сонун. Так, андан бери кийинки бөлмөсүн көрсөтөбүз. Мына бул тарабында дагы бир детский бөлмө, кыздардын детский бөлмөсү. Андан кийин мына бул жагы кыргыз бөлмө. Бул жагы кыргыз үй. Караңыздар, эркек тарабы өтө сонун. Бүт бардык отопление центральный, короче, кошуп алсаңыздар болот. Так, андан бери мына бул жагын көрсөңүздөр болот. Бул жагы общий санузел бөлмөсү. Экинчи кабатта жайгашкан, раковина, унитаз, душовой, полдору, стеналарына чейин бүт бардыгы кафелленген. Кыскасы сонун. Эгер алам десеңиздер, эсиме сүйлөшөсүздөр, сырткы
жашылдандыруу зонасыны, огородундагы толук түрдө көрсөтүп беребиз. Жалпы үй 220 таза метр квадрат чыгат. Үйдүн аянты аябай кенен. Тепкич аркылуу түшүп эле сиздерге азыр көрсөтүп бардык маалыматты беребиз. Так, мына жүрүңүздөр. Биринчи көчөдөн баштайлы. Мына бул тарабы сыртка чыкканда домофон бүт баары орнотулган. Тротуар кенен, көчөлөрүнө мындай арча дарактар отурузулган. Бул тарабы батыш тарабы Жамгыр Чийнова көчөсү түз эле уланып кетет. Күнчыгыш тарабы Интергелпо, андан ары ушул шлагбаумга барсаңыздар болот. Навес, видеонаблюдение бүт баары орнотулган. Димитров 16/1. Жүрүңүздөр. Бул тарабы ушу 21,5 метр чыгат. Киргенде асты навесин асты брусчатка болгон, бул тарабы сыртка ажаткана, андан ары топка жайгашкан, трехфазка счетчиктери дагы орнотулган. Бул тарабына келсеңиздер, мына бул тарабы жашылдандыруу зона, сад бүт бардыгы бар. Мына бассейндерден бери калат сиздерге. Эки чоң мынандай черешнялары бар, арча дарактары отурузулган, автополив бүт бардыгы жасалган. Мына бул тарабында 2 бөлмө временкасы бар. Анан бул жагыны караңыздар, тапчан, чай ичүүчү жайлары, очок каналары бүт бардыгы коюлган. Астында мынакей тепкич аркылуу түшсөңүздөр, астында бул жагында погреб дагы бар. Мына ушул чай ичүүчү жайдын очок кананын асты толук түрдө погреб. Мына бул тарабын караңыздар, жашылдандыруу аянтча кенен, бассейндер калат, автополив бүт баары жасалган, болгону алып эле кирип жашай бересиздер. Так, андан бери мына бул жагы баня экен. Мына бул тарабы баня, раздевалкасы, андан ары мына бул жагы жуунуучу бөлмө, андан ары парилкасына кирип барсаңыздар болот. Так, жүрүңүздөр. Мына бул жагы эми дагы бир сон местасы бар экен, бул мындай барбекю зона. Караңыздар, встроенный мангал экен да бул. Сон мындай дымоход менен жасап коюптур. Жашылдандыруу аянтча мына бул тарабында ушул бассейн, бала бакыра жыргап эле азыр күн ысыкта ушул бассейнде чөмүлө берет. Ушунун баары калат сиздерге. Эгер алам десеңиздер, эс менен чалып сүйлөшүңүздөр. Суу аябай тунук экен. Сон. Андан бери мына арт тарабынан дагы көрсөңүздөр болот. Үйдүн сырткы фасад баары жасалган, үстү металлочерепица менен жабылган, сатыла турган баасы $305,000. Анан аз-маз сүйлөшүү жолу болот. Анан мына бул жагында очок канасы бар. Очок кана ушул 2 бөлмөлүү. Аны дагы азыр сиздерге көрсөтүп коем. 2 бөлмө очок кана. Эми бул временка да. Убактылуу жашап, бул жакта деле кеңири отурсаңыздар болот. Же болбосо, үй бүлөңүздөрдө чоң уул болсо, үйлөгөндө келин менен бияка чыгарып коесуздар. Мына бул тарабы бөлмөсү. Бул жакта да мебелдер бар экен, бул жагы чакан бөлмө. Кыскасы ушундай времянкасы менен сатылат. Эс менен чалып сүйлөшөсүздөр, кызыл китеп, техпаспорт колдо. Биз кызматта болдук. Лайктан басып, комментарийден жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум.